Sizden başka ana Saymelaniki var, Kızıloluk var, Ayrıkos'un mektebi var. Onlar çeşilgen hem proyektlerini apar berişimiz gerek. Шайлоо алдында көптөгөн партиялар козу карындай жайнап чыга келет. Көпчүлүгү убаданы байма-бай берип салса, айрымдары шайлоо өткөн соң каранын көрсөтпөй кеткени баарыбызга маалым. Ынтымак саясий партиясынын Баткен шаарындагы жамааты өз платформасында көрсөтүлгөн жумуштарды жүзөгө ашырып баштады. Алсак Базарбаш аймактык башкармалыгындагы Өрүкзар жана Манас конуштарын бириктирген көпүрө куруп берди. Kalın aslı jağı bu canı mahalle değil mi? Bunu aytkanda canı uyuşulu canı mahalle, üstü jağı eski mahalle. Aslında bir bunu aytkanda 50 kocalık yaşaydı. Üstü jağda dağın bir 40-50 kocalık yaşaydı. Emin bana şu köprülük'e muhtaç bolup turgan adamlar bariler şu muhtaç. Bir yerden jengil maşınalar dağın zorga ötüp turçu bir yerden. Azır buna emin kat çok maşınalar ötüp elin kököyün çeçip ötüp çeçe turgan bolup şu standartga жооп berip kaldı. Emi iki bu Manas ayılı bilen Örgüzar ayılı nemesini toyuz köçösünü şu köprülük koşup koydu da mı da aytkanda ökövünü ıntımakka koşup koydu. Biz birinciden şu ıntımak partiyasıga öte çoğun razıçılığımızı bildiremiz. Rahmat şu ıntımakka oşunday partiyalar köye versin, eldi muhtaçlığını çeçe versin. Biz daima şu razıyız şu partiyalarga. Rahmat şu zameracıga rahmat şunçalık gelip elin kögöyün çeçip. Burada da sizlerge partiyalar kelip uşuntip aytıp anan aytkан жумушун жасап берчү беле? Aytıp uşolu değil mi? Bizde aslında koyunca buna yol meselesi kıyım bolup bana yol meselesini onda bergenler boldu partiyalardan. Ana köçöbüzde onça buna sılva koyulup zım tartıp berip bardığıyla partiyalar hem kögöylör çeçip ötadi rahmat bardığıyla. Bırak ona zameracı hazır en jakşı nemeni kılıp berdi. Köpürök salıp bergendiге biz adan razı olup kaldık hazır эми. Баткен шаарындагы Ынтымак партиясынын өкүлдөрү көпүрө куруу менен калктын муктаждыгы чечилип, жашоо шарты жакшырса деген тилегин айтат. Шаар аймагында Ынтымак партиясы тарабынан пландалган бардык жумуштар четинен чечилерин партия өкүлдөрү кошумчалады. Ынтымак саясий партиясынын Баткен шаардык кеңешине шайлоо алдындагы платформасында көрсөтүлгөн жалпы ушул Булакбашы кварталындагы жашаган ушул жаман тукум элинин шайлоо алдында койгон наказы боюнча ушул каналга көпүрө Ынтымак саясий партиясынын депутаттары тарабынан каржыланып ишке берилди. Бүгүнкү күндө ушул көпүрөнүн жалпы баасы 370 000 сомдук көпүрө курулду. Köprünün negizgi demörtüsü jeke işker Zamirбек Сейитказиев. Negizgi uşul şayloo aldında bardык siyasi partiyalarda ele Ынтымак саясий партиясы дагы өзүнүн алдынан bir топ максаттарды койгон, программаларды койгон. Ошол шайлоо алдында программаны ишке ашыруунун биринчи этабы мына бүгүн башталып отурат, ишке ашып отурат. Ошол көпүрө буюрса ушул жаман тукум элине чоң кызмат көрсөтөт. Буга чейин ушул köprünün жоктугунан ушул köprünün бул бетинде жашаган 90 үйлүү үй көп кыйынчылыктарга дуушар болуп келген. Ушул köprünün курулушу менен ушул жерде жашаган калктуу конуш буюрса көптөгөн кыйынчылыктардан кутулат. Жергиликтүү жашоочулардын кубанычында чек жок. Алар айткан сөзүнүн өтөсүнөн чыга алган жаш партиянын өкүлдөрүнө өз ыраазычылыктарын айтып, ак баталарын беришти. Депутаттары келгенде өткөндө. Жакшы энди ошолор сүйлөп айтты кедек. Мурунку депутаттар да эле кандай аткарасыңарбы жокпу, силерге ишенебизби, ишенбейбизби десек, мына энди бүгүн келип жакшы айткан сөздөрүдө турушуп аткарып бердилер. Чекеден аткарышып атат. Köprüğüz doңдо берди. Рахмат ушуларга. Кудай айлайым узага сүйүнсүн, дайым ушинтип иштеп жүрө берсиндер. Калган иштериңизди ham жолуңарга кум төгүп, столбаңарды коюп баарын оңдоп беребиз. Кудай кааласа деп ататтар. Паранга болсо пап курабыз деп ататтар. РТСка десат курабыз дешип атат. Пландары жакшы экен алдыда келечекте. Шу пландарын Кудай аткарса эле, Кудай кааласа булардын жолу ачылганы ушул. Узага сүйүнсүн,
дайым ушинтип иштей берсиндер, иштериге ийгилик. Тирүүлүктө өмүр улап сапар чеккен инсанга түбөлүккө жол шерик. Жол түгөнгөн жерде өмүр да түгөнөт. Элибизде жол салуу, көпүрө куруу чоң сооп иш деп эсептелет. Ал эми биздеги өмүр улап сапар чегүүчү жолдордун абалын Ынтымак партиясынын лидери Замирбек Сейитказиев баштаган жамаат жакшы билерин баса белгилеп, шаарды өнүктүрүүгө аз-аздан болсо да бараандуу кадамдарын шилтей бере тургандыгын билдиришти.